мамлекет салып жаткан үйлөрдү ким, кантип, кандай жол менен алса болорун алдыда толук түшүндүрүп суроолордун баардыгына жооп алып беребиз. Кезекте турган жарандар үчүн баштапкы төлөмү жок, 25 жылга жана жылдык пайызы 4% жана 8% менен берилет. 4% менен кимдер ала алат, анан 8% менен кимдер ала алат? Ушул талаптарга жооп берген жарандардын баардыгы мамлекеттик ипотекага катталып, батирлүү болушса болот. Алган батирди мисалы жарандар сата алабы, анан квартираны киргизе алабы? Бишкек шаарында кезекке турган жарандар башка региондордон тандап алса болот. 1 квадрат метр баасы канча сомдон болуп атат? Аймактарда анан Бишкекте. Ошондо дагы баасы алардыкына салыштырмалуу төмөн да. 25 жыл төлөп атпайбы? Орто жолдон төлөп келатып, анан кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп төлөй албай калса эмне болот? Эгер ошондон аша турган болсо, анда сиз катыша албайсыз. Анан мен кезекке турганыма, мисалы 2 жыл, 3 жыл болду, дагы эле келбей атат. Бул гик деле бизнес болуп кетти, акчасы эле барлар алып атат деген сыяктуу дагы комментарийлер болуп коёбу. Ошондойлорго эмне деп жооп бересиздер? Бизде бул бардык маалымат биздин расмий сайтта көрсөтүлгөн. Бир жакынкы жылдар алдыда батирлердин баасы арзандабаса дагы мындай көтөрүлбөй токтоп калат деген бир божомол барбы?